Саламатсыздарбы, Ода Лондон BBC Кыргыз кызматы. Соңку эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Орусиядагы парламенттик шайлоодо президент Путиндин партиясы жеңди. Бирок шайлоочулардын саны төмөн жана мыйзам бузуулар болгону кабарланууда. АКШ атуулдугун алган теги афган киши Нью-Йоркто 6-күнү болгон жардырууну уюштурду деп шектелүүдө. Окуяда 29 адам жаракат алды. Риодо Паралимпия оюндары жыйынтыкталды. Анын Бразилиядагы майыптар үчүн таасири кандай болот? Орусиядагы парламенттик шайлоодо Бирдиктүү Россия партиясы жеңишке жетип, президент Путиндин бийлиги ого өтер күчтөндү. Бирок добуш берүүгө келген кишилердин саны бул жолу кыйла аз болду. Шайлоочулардын 50%га жетпегени добуш берип, бурмалоолор орун алганы айтылууда. Кремльдин партиясы ишеничтүү жеңип чыкканы Москвада жарыяланды. Президент Путиндин партиясы парламенттеги орундардын 75%ын жеңип алды. Бирок добуш берүү бурмаланганы айтылууда. Будем разбираться очень тщательно и оперативно. Орусиянын шайлоо жетекчилиги мыйзам бузуулар тез жана дыккат тергелип чыгаарын убада кылды. Бул видеону добуш берүү түйүнүндөгү камера тартып калган. Отурган айымга көңүл буруңуз. Эч ким карабай турат деп ойлогон бул аял добуш берүү баракчаларын алып, кутучага салып жатат. Кара кийимчен аял болсо аны калкалоо аракетинде. Бул добуш берүү түйүнүндө да так эле ушундай окуя кайталанып, кызматчы аял добуш баракчаларын кутуга салууда. Бул окуя боюнча полиция кылмыш ишин козгоду. Бирок Владимир Путин жазганбай эле жылмайса болот. Башкасы болбосо да, Орусияда ДКнын кадыр баркы бийик, андыктан Путин түзгөн партия жеңишке оңой эле жетти. 1,5 жылдан кийин орусиялыктар жаңы лидерди шайлашмакчы. Партиясы ушунча ийгиликке жетишкен соң Владимир Путин 4-чү мөөнөт үчүн ат салышары бышык. Мурунку шайлоодон айырмаланып, бул жолку мыйзам бузуулар каршылык акцияларын тутандырган жок. Естественно, меня это волнует. Мыйзам бузуулар болду дегенге кабатырмын. Бирок бийликтер муну жок кылат го. А что это даст? Каршылык билдиргенден эмне чыкмак эле? Өткөндө каршылык билдиргендер бүт соттолду. Бул жеңиш Путиндин бийлигин болуп көрбөгөндөй күчтөндүрдү. Орусиянын саясий сахнасынан ал жакында кетпей төңдү. АКШда Нью-Джерсидеги темир жол бекетинде катылган сумкада бир катар жардыргычтар табылганын тергөөчүлөр билдирди. Алардын бири жандырып жатканда жарылып кеткен. Мындан тышкары дем алыш күндөрү 3 жардыруу болгон, бири Нью-Йорктун борборунда орун алды. Бомба иликтөөчү роботтор дагы бир шектүү буюмду текшерүүдө. Нью-Джерси темир жол бекетинин сыртында табылган бомбанын жарылышы күтүлбөгөн окуя болду. Бул көзөмөл астында жүргүзүлгөн жардыруу болгон жок. Аны зыянсыздандыруу аракети жүрүп жатканда жарылды. Бир эле эмес, башка да жардыргыч табылган. Таштанды аңтарган 2 киши түтүктөр менен проводдор шыкалаган рюкзак табышты. Манхэттендин чордунунда 6-күнү түндө болгон жардырууну көчө камералары жазып калган. Анын эпкини бир катар имараттарды солкулдатып, терезелер сынган. Чоочуган эл кымгоот түштү. 30 чамалуу киши жаракат алды. Инспекторлор жаңы эле келгенде полиция колго жасалган 2-чи бомбаны тапкан. Мындай жардыргычтарды жасоо оңой, бирок ким жана эмне максатта жасады экен? Нью-Йорктогу бомба жардыруусу даана эле террорчулук, бирок эл аралык террорчулукка байланыштуу эмес. Шаар 2001-жылы 11-сентябрда болгон террорчул чабуулдун 15 жылдыгын белгилөөдө. 11-сентябрдагы террордук чабуул башыбыздан өттү. Ал окуядан кийин далай убакыт урандыларды тазалоого, тартипти ордуна келтирүүгө жумшалды. Бул жолку жардыруу андай болбогонуна шүгүр дейбиз. Бирок бу да болсо коркунуч. АКШда дем алыш күнү 3 жасалма бомба жардырылды. Булардын ортосунда байланыш барбы, жокпу деген маселе иликтенүүдө.
Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Германияда канцлер Ангела Меркель Христиан демократиялык биримдиги партиясы Берлиндеги шайлоодо чоң жоготууларга учураганы үчүн өзү жооптуу экенин билдирди. Мигранттарды кабыл алууга багытталган ачык эшик саясаты партиянын жеңилишине себеп болгонун Меркель айым моюнга алды. Ал эми миграцияга каршы чыккан Германия үчүн альтернатива аттуу оңчул партиясы 14% добуштарды жеңди. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар боюнча комиссары Филиппо Гранди качкындар кризисин жайгаруу үчүн Европалык өкмөттөрдү чечкиндүү аракеттенүүгө үндөдү. Бириккен Улуттар уюму бүгүн качкындар жана мигранттар боюнча алгачкы саммитин өткөрмөкчү. Массалык миграцияга каршы тургандарга кулак салуу керек, деди Филиппо Гранди. Ошону менен бирге ал миграцияга каршы чыккан саясатчыларды сындады. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Делиде министрлерди чогултуп, дем алыш күнү Кашмирдин индиялык бөлүгүндө армия базасына болгон чабуулга жооп берүү маселесин талкуулашууда. Чабуулда 18 жоокер курман болду. Пакистандын өкмөтү чабуулга тиешеси бар деген айыптарды четке кагууда. Риодо ийгиликтүү өткөрүлгөн Паралимп оюндары жыйынтыкталып, жык-жыймат толгон Маракана стадионунда жабылыш салтанаты болуп өттү. Паралимп оюндарынын туусун Рио 2020-жылдагы оюндарды өткөрүүгө камынып жаткан Токиого өткөрүп берди. Медальдар тизмесинде болсо, биринчи орунда Кытай, экинчиде Британиянын командасы турат, Украина 3-чү келди, Борбор азиялыктардан Өзбекстан 16-чы орунда, Казакстан 58-чи орунду алды. Бир апта бою көпчүлүктүн көңүл чордонунда турган Паралимп оюндары финансылык каатчылыктан өзүн өзү сууруп чыккан оюн катары эсте калат. Спортко калган жайды жыйынтыктаган концерт ишемби күнү жарыш учурунда каза тапкан ирандык бахман Голбарнежетти эскерүү менен башталды. Эгер Олимп жана Паралимп оюндарынын максаты элге дем берүү болсо, анда Дави Техейра бул мүдөгө эң эле ылайыктуу чемпион болуп калды. 11 жаштагы Рионун тургуну серфинг спортун өздөштүрүп, эми жакында Олимп оюндарынын тизмесине кире турган дагы бир спортту үйрөнүүдө. Esporte pra mim é a minha vida, porque sem esporte Спорт мен үчүн менин жашоом. Анткени спорт болбосо мен дави эмесмин. Мен ушундай деңгээлде скейттеп алам деп ойлогон эмесмин, дейт спортчу. Дави расалык жана социалдык катмарына жараша майып балдардын 40% мектепке бара албай калган өлкөдө жашайт. Үгүтчүлөрдүн айтымында Бразилия Рио 2016 оюндарынын натыйжасына таянып бул жагдайды өзгөртүүсү керек. Бразилия үчүн көп каражат жумшап спорт оюндарын өткөрүү чоң тобокелди талап кылды. Биз көп каражат жумшап эле Олимп оюндарын уюштуруп, көп адамдардын жашоосун жакшырта алдык. Бул оюндардын мурасы чоң. Албетте бүт көйгөйлөрдү чечип жибербейт, бирок оюндар көп кишиге шык берди, дейт. Өткөн жумаларда бразилиялыктар жаңы Олимп жана Паралимп жылдыздарын тапты. Бирок каражат боюнча чечимдер Дави сыяктуу балдардын спортчу болуу кыялдарын же ишке ашырат, же жок кылат. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Майкл Шумахердин адвокаты Формула 1-дин мурунку дүйнөлүк чемпиону лыжа тээп жүрүп учураган травмадан кийин баса албай калганын баса белгиледи. Шумахер кырсыктан канчалык жабыр тартканын адвокат Феликс Дам Германияда Бунте журналына каршы өтүп жаткан соттук иште айтып берген. Өткөн жылы бул журнал Майкл Шумахер басып калды деп жазган эле. Футболдо Манчестер Юнайтеддин тренери Жозе Мариньо айрым футболчулар бир аптада 3-чү жолу утулганын көтөрө албай жатышат деп билдирди. Юнайтед премьер-лигада Уотфордко 3-1 эсебинде утулду. Натыйжада клуб лигада 6-чы орунда турат. Мариньо команда оюнун оңдошу керек деп моюнга алганы менен бирге калыстар да таасир этти деп айтты. Жаңылыктардын соңунда археологдор дүйнөдөгү эң байыркы кайрымактын бөлүкчөсүн таптык деп жар салууда. Деңиз үлүлдөрүнүн кабынан жасалган илгиштер Жапониянын Окинава аралындагы үңкүрдө табылган. Булар бери дегенде 23 000 жыл илгери жасалган. Байыркы адамдар жашаган үңкүрдө шурулар жана башка дагы тетиктер табылган. Бул аймактарда адам баласы 30 000 жыл мурун жашаган дейт окумуштуулар. Мына ушул жаңылык менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Ободо кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар.